Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 7 каналдын түз эфиринде бетме-бет көрүүсү. Бүгүн бизде конокто өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жылкыбаев Узарбек Казиевич, ал эми берүүнү мен Өткүрбек Рахманов алып барамын. Узарбек мырза, ассаламу алейкум. Алейкум. Кош келдиңиз. Анда эмесе бизде убакыт чектелүү болгондуктан суроолорду берип баштай берсек, ага чейин биз телекөрүүчүлөргө дагы бир эскертип кетейин. Биз түз эфирдебиз. Сизди кызыктырган суроолор болсо, экранда көрсөтүлгөн номерге WhatsApp аркылуу жиберсеңиз болот. Ал эми мен ошол суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылайын. Анда Узарбек мырза, алгачкы сурообуз тактоо иретинде болсун. Сиз бул кызматка качан келдиңиз, канча аралык мына иштедиңиз? 2018 жылдын 25 июлунда келгем. Ошондо 8 ай болуп калыптыр мына бүгүн. Эми бир эле мамлекетте жашаганыбыз менен өзүңүз жакшы билесиз, Бишкектин өзүнүн бир өзгөчөлүгү болот. Таластын өзүнүн өзгөчөлүгү бар, Нарындын, Көлдүн дегендей. Сизге Ош жактыбы, көнүшүп калдыңызбы, кандай өзгөчөлүктөрүн байкалды? Ош жакты, жакканда биз Ошто 1992-93 жылдары бир жыл окуп кеткем да, бул жерде. Ошондуктан баягы мен биринчи жолу келгенде болгон жокмун. Айырмасы анча-мынча эле болбосо, Кыргызстан бирдей эле да. Айрыкча бул социалдык маселелер, иш боюнча айтканда окшош эле, бардык жерде таза суу, мектеп, жол дегендей маселелер бар. Анан өзгөчөлүктөр бар, бул жерде баягы чек ара маселеси бар, көп улуттуу область, баягы жакын жайгашкан аймактар бар, мисалы коңшу мамлекеттер мененчи түздөн түз байланыш бар. Чектешкен, анан түздөн түз байланыш, автожолдор бар, мисалы Кытайга кетчү жол бар, Тажикстанга кетчү, Өзбекстанга кетчү чек аралар бар, заставалар бар. Бардыгын айтканда айырмасы кичине бар. Сиз бул кызматка ошо ротациянын мамлекет тарабынан жүргүзүлүп жаткан ротациялык саясаттын негизинде келгениңиз белгилүү да. Анан эми ошол кадр маселеси бардык жерде биринчи орунда каралып турган мезгил. Айтайын дегеним, ушул Ош облусундагы көпчүлүк айыл өкмөттөрүнө байланыштуу нараазычылыктар чыкканын өзүңүз билесиз. Мисалы алсак, мына Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндө кичине бир ызы-чуу чыгып, резонанс жаратып, массалуу маалымат каражаттарында байма-бай берилип, анан эми бул маселе жерге байланыштуу болгон үчүн айыл өкмөтү чечпей атат. Арызыбызды жергиликтүү бийлик, андан жогорку бийлик райондук деңгээлде, областтык деңгээлде укпай атат. Ошон үчүн биз башка мамлекеттин президенттерине кайрылабыз дегенге чейин барышкан да. Деги ошол маселе кандай чечилди азыркы күндө, кандай чаралар колдонулду, элдин талабы аткарылды? Жалпысынан ошол тактап айтканда ошол маселеге кайрылсак, ал ошо башка мамлекеттин президентине кайрылган жарандарыбыз кайра өзүнүн арызын кайра артка алышкан экен. Биз жазган эмеспиз деген түшүнүк каттары бар келди. Бирок маселе бар да, айыл өкмөтү менен болгон мамилеси бар. Анткени айыл өкмөттүн башчысы аларды сотко берген экен, мени жалган жалоо менен эле жамандап атат депчи. Эмне үчүн дегенде, сиз туура айтып атасыз, жер маселеси айрыкча ушул Кара Суу районунда, Ош шаарынын тегерегинде көп да. Нариман айыл өкмөтү болобу, Папан болобу, же болбосо Төлөйкөн болобу, баарында, Кызыл Кыштак баарында бар. Жер аз, жер жетпейт. Экинчиден трансформация маселеси бар. Ал бизде эмес, ал эми өкмөттөн чечилет да. Анан баягы мораторий деген да бар. Сугат жерлерди, айдоо жерлерди трансформацияланууга болбойт. Эми аны элдин баары эле түшүнө бербейт экен. Бирок 2010-жылы баягы койгон окуядан кийин саясий чечим кабыл алынып, ачы кең сай массивтерине берилген экен. Ошол жерде дагы жетпей калган адамдар бар да. Ал боюнча да иштер жүрүп атат. Ошол эле айыл өкмөттөрдү биз мыйзам бузуп кыйнап иш алып баргандан алыс болушубуз керек. Мен да айтып атам, андай болбойт. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек деп. Жана баягы элдер дагы топтолуп келип эле бир айыл өкмөттүн үстүнөн жазышат. Материалдар болсо, же болбосо шек болсо, биз укук коргоо органдарына өткөрүп берип атабыз. Көбүнчө жер сатууга байланыштуу маселе көтөрүлүп келет да. Ооба. Ошондой мыйзамсыз фактылар чындап эле орун алып атабы азыр? Орун алды деп укук коргоо органдары эки айыл өкмөттүнүн үстүнөн иш козгоп, сотко өткөргөн да. Анан бирок соттун чечимдери ар кандай чыгып калып атат да. Кече эле өзүңүздөр да көрүп атсаңыздар керек, бир митинг дебейин, кайрылуулар болуп атат да, бир жарандардын топторунанчы. Ошол айыл соттордун чечимине нааразы болгондор бар. Туура айтасыз. Анан мына нааразычылыкты карапайым элдер тарабынан быйылкы жылга негизги бир себеп болуп калганы мына картошка, дыйканчылык багытында дагы болду да. Өткөн жылы өкмөттүн сунушуна ишенип дебизби, же ошого негиз кылып туруп көп картошка айдаган дыйкандарыбыз акыр аягында бир чыгымга учурап калганы маалымдалды да.
бул чыгымдарды жоюу аракетин бир колго алынганы дагы айтылган эле. Ал маселе кандай жыйынтык тапты? Анан эми деги эле быйыл дагы эле дыйканчылык башталды, жазык талаа иштери башталды. Мына өзүңүз жакшы билесиз. Быйыл дагы ошондой көрүнүш болуп калбайбы региондо? Эми ал баягы базар экономикасында деп атабыз да, базарга байланыштуу экен да. Мисалы ошол эле коңшу мамлекетке кетип аткан былтыркы жылы жакшы кеткен картошка быйыл начар кетип калды. Эмне үчүн дегенде аларга мисалы Пакистандан арзан картошка келип калыптыр да. Ошол себептен эле биздин картошка өтпөй калды, Кыргызстандыкы жалпысынан алгандачы. Эми Ош областын алып келсек, баягы ошол эле Ысык көл областындагыдай маселе жок да. Аякта бир 3 сомго чейин түшүп кетпеди. Бизде эми бир 7-8 сомдон ылдый болгон жок да. Анан күз мезгилдеринде билесиздер 10-12 сомдон болуп аткан кезинде көбүнчөсү сатып алышкан да. Мындай өтө деле маселе көтөрүлгөн жок. Мындай бирок былтыркы жылы мисалы 15 сомдон сатса, быйыл 8 сомдон сатса, бул баягы чөнтөгүнө катуу эле болуп калат да дыйкандар. Ал боюнча маселе бар. Анан ушул маселе көтөрүлүп атканда көп талдоочулар тарабынан, мамлекеттик кызматкерлер тарабынан деле айтылды да, мына кайра иштетүүчү бир тармактарыбыз иштегенде ушул өзүбүздүн товар дыйкандар өндүргөн түшүмдү биз бирөөгө сата албай калганыбыз менен аны өзүбүз кайра иштетип, мисалы ошол чипсы чыгарган бир ишкана болгондо, мисалы же ошого окшогон бир тармактар өнүккөн болгондо, бир инвесторлор тартылган болгондо ушул маселе жаралмак эмес деген. Айтайын дегеним, Оштагы мамлекеттеги экинчи ири регион катары сырттан инвесторлорду тартуу, ички инвесторлорду тартуу багытында кандай иштерди алып барып атасыздар? Анан мамлекет башчыбыз дагы ошо инвесторлорго көбүрөөк басым жасап, ушул багытта көбүрөөк иштөөгө аракет кылган эле, мындай талап кылган эле да. Ушул багыттагы иштер боюнча талаптар коюлуп атат, ал боюнча иш алып барып атабыз. Былтыркы жылы жалпысынан 200 миллион долларга жакын акча инвестиция болуптур да, жалпысынан. Ишканалардын ачылганы, биздеги мисалы Араванда бир эмес 2 цемент заводу ачылды. Алардын жалпы баасы эле 100 миллион доллардан ашып кетип атат да. Андан тышкары биз бул жалпы инвестициянын көлөмүн айтып атабыз. Ал жерде мамлекеттик инвестиция да бар. Мисалы мамлекеттик бюджеттен эле бир 2 миллиард сомго жакын акча кетти да ошо областка. Курулуш тармагына жол, мектептер, 57 социалдык объект ачылды былтырчы. Андан тышкары баягы жеке ишкерлерибиз өзлөрүнүн баягы ишканаларын ачып атат. Ошонун өзүнүн ишканасынан тапкан акчаны социалдык объектилерге жумшаган ишкерлерибиз да бар да. Жалпысынан алганда ишкерлерге шарт түзүлүп атат. Мисалы ошол Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан эле 2018 жылга 230 проект 14 миллион долларга кирди да областка. Мисалы 2017 жылы алып келсек, бир 20дан ашпаган эле проект болчу. Анан бир миллион долларга да жетчү эмес да акчасычы. Анан аларды биз билесиздер, былтыр октябрь айында ошол банк секторун, ошол камсыздоо уюмдарын, биздин жана гарантийный фонд деген бар эмес, аны Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондун баарын чакырып 2 күндүк семинар өткөргөнбүз. Ошол жерде дыйкандар болобу, айыл өкмөт башчылары, акимдер баары өзлөрүнүн суроолорун берип алды да. Анан сунуш түшкөн, ошол жерде акимдер айтышкан, биздин ишкерлерибиз маалымат жетпей атат. Кыдырып райондорго келсеңиздер дегенде, ошо Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун жетекчиси Асрандиев мырза, Эркин мырзаны аябай ыраазычылык билдирип едим. Ошо келип өзгөндө ал айда бүт жерге чейин барып келди да өзүчү. Балдарын алып келип, тегерек стөлдөрдү уюштуруп, ошол жерде суроолорду жооп берип, анан быйыл дагы ошол багытта иштер болот. Баягы айыл чарбаны финансылоо боюнча дагы биз кат жазганбыз өкмөткө, ошону тездетип берсеңиздер деп. Демейде баягы бир март, апрелдерде ачылып калчу эмеспи, азыр болсо февраль айында эле быйыл финансирование ачылды буюрса, дыйкандарды кредиттөө боюнчачы. Арзан насыя берүү боюнча да. Эми арзан болгону менен туура түшүнүшүбүз керек. Баягы 9%тен мал чарбага жана кайра иштетүүгө 6%тен берип атат да, кайра иштетүүгө 6%. Бул айыл банктыкы. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунда 5% деген да бар. Доллар менен алса 4% деген да бар да. Кайра иштетүүгөчү. Жана мисалы завод алып келсе, ошонун оборудованиясын алып келсе, ошондой пайыздар бар. Эми бул коммерциялык банктарга караганда өтө эле төмөн. Анан эми экспорт импорт маселесин азыр айтып кеттиңиз да. Бизде бул кандай жылга коюлду? Мисалы өткөн жылдын жыйынтыгы чыгарылганда өкмөттөн маалымат берилди. Мына Өзбекстан менен мамилебиз өтө жакшы бир деңгээлге жеткени менен импорт ал жактан көбөйгөн, бирок экспорт өтө аз көрсөткүчтө болуп калганы болду да. Айрыкча мына Ош региону ошо Өзбекстан менен көп чектешкен регион болгон үчүн көбүрөөк ушул маселе биздеге тиешелүү болсо керек деп ойлойм да. Ушул багытта кандай иштер? Бул мындай карашыбыз керек да. Экспорт өтө аз деле эмес. Экспорт айыл чарба продукциясы аз десек болот да. Экспортты жалпы алып келсек, бизден көмүр чыгып атат Өзбекстангачы, Тажикстанга
Кытайга да чыгып атат көмүрчү. Ошол эле цемент чыгып атат. Мына 2 цемент, 3 цемент заводунун бир топ продукциясы ошол жака кетип атат да, чет өлкөгөчү. Алардыкын алып келсек, сары таш мисалы Травертен чыгып атат. Өзбекстанга, Казакстанга. Алардын көлөмүн алып келсек, экспорт жакшы эле, бирок айыл чарба продукциясы туура айтасыз, азыраак болуп атат. Эмне үчүн дегенде, Өзбекстанда өзлөрүнүн дыйканчылыгы, бабаңчылыгы аябай жакшы нукка коюлган, арзаныраак продукциялардачы. Бизден тез бышат. Бизге караганда муктаждык жогору. Муктаждык төмөнүрөөк мындай айтканда, аны да билишибиз керек. Анан бирок биз эмнени айтып атабыз? Дыйкандарды чогултуп, ушу Айыл чарба министрлигинин эле позициясы ушул. Бизден ассоциацияларды түзсө деп атабыз да. Мисалы, бирөө өзүнүн эшигинин алдындагы огородундагы эле баягы чарбасындагы сатат, бирөө таласындагы сатат. Ошонун баары бир ассоциацияга түзүлсө, чоң-чоң соода түйүндөрү, мисалы ошол эле Россиянын колоо, Казакстандын колоо көлөмдү сурап атат да. Мисалы кече эле мага бир теплица иштеткен жигит келди, Каныбек деген, ушу Кара Сууда чоң теплицасы бар экен. Россияга барып келдим дейт, бир чоң компания сурап атат дейт, күнүнө 2 фура, ошондо бир 40 тоннадан 50 тоннага чейин күнүнө алып келесиңер, жыл бою депчи, помидор делечи. Анча алып келе албайт экен биздикилерчи. Анча жок да. Ошондуктан ассоциацияга түзүп, бир брендти алып ассоциацияны, ошо менен сатса жеңилирээк болот да. Ошол эле помидорду деле. Сиз туура айтып атасыз, картошканы ошо биз мамлекеттик баягы эгемендүүлүктү алгандан бери эле ушу картошка маселеси келет да. Бир чипсы чыгарган завод же бир крахмал чыгарган деп эле айтабыз да. Бирок бир ушундай эме бар. Көлдө Аксууда ошо Кореянын ишкерлери келип картошкадан крахмал чыгарган завод коюп койду да. Бирок ага атайын сорту тигилет да картошканычы. Анан ушуну айдагыла десе айдабайт да. Эмне үчүн дегенде, былтыр 15 сомдон сатсам, булар 10 сомдон алат экен дейт да. А быйыл болсо 10 эмес 3 сомдон сатып калды. Ошондуктан баягы дыйкандардагы туруктуулукка өтүшүбүз керек да. Анан мына жаз мезгилинде азыр чүйдө ушул практиковаться этип атат, жана кант кызылчасынчы. Жаз айында күзүндөгү продукциянын баасын коюп бергиле, контракт түзүү боюнчачы баягы. Алдын ала ошол туура болот да, негизи ошого барышыбыз керек. Ошон үчүн жанагындай фирмалар ачылса, жана переработка боюнча, анда ошондойго барабыз да, келечекте. Анан импорт маселесинде дагы бир маселе резонанс жаратты, өзүңүз жакшы билгендей, мына Оштон, биринчи алгач Оштон чыкты го дейм, Оштон жанагы жумуртканын сапаты боюнча. Интернет, социалдык тармактарга дагы тарап резонанс жаратты да. Айтайын дегеним, ошол санитардык, ветеринардык көзөмөл кызматы, деги ошол калктын саламаттыгын, кооптуулугун камсыздоочу тиешелүү органдар менен ушундай көрүнүштөргө мына жол бербөө же болсо алдын алуу боюнча иштер күчөтүлдү, бир кандай чара көрүлдү? Күчөтүлүп атат. Бизде мындай да баягы областтарда, райондордо ошол ар бир кызматтын өзүнүн өкүлчүлүктөрү бар. Аларга биз тапшырмаларды берип, баягы өкмөттүн тапшырмалары бар, аларды берип көзөмөлдөп турабыз. Кээ бирөөнү баягындай случайлар болуп калып атат да, баягы 5 кол тең эмес дегендейчи. Аларга чара көрүү боюнча да сунуштарды берип атабыз. Бирок ошол жумуртка боюнча маселе баягы Оштон чыкты дегени менен ал биз жактан чыккан жумуртка эмес экен да, мындай айтканда ошол фитосанитарный инспекциянын жетекчилиги дагы чыгып өзлөрү баягы маалымат берип атты го. Анан кээде баягы туура маалымат чыгып калат экен, кээде баягы туура эмес чыгып калат экен, бирок аябай маалымат бүгүнкү күндө тез тарап атпайбы? Тез ушундай тарап кетет, тарагандан кийин анан кайра актанып жатып, актанып калат экен да элдерчи. Кызматтар актанып калат экен. Бирок биз көзөмөл бар, көзөмөл иштеп атат, бирок маселелер да жок эмес да. Мисалы ошол эле Россиянын чек арасынан биздин бир товарлар өтпөй калды деп кайра келет да. Эми жөнөкөй азыр бир лабораториялар ачылды бизде. Ошо жана Евразиске киргендеги ошолордун көмөгү менен ачылган еттик болобу, жашылчаныкы болобу, жемиштик болобу лабораториялар ачылган да. Ошол жерге барып сертификациясын албай эле кетип атышпайбы? Бишкекке барат экен дагы бир жерден сертификатты сатып алышат экен, мындай айтканда 1000 сомго. Ошондон ары кетип калат да. Бул Оштун эле эмес, бул Таластында, Ысык көлүндө, жалпы Кыргызстандын проблемасы да. Анан барат, анан тиги жерден бул сертификатың жарабайт деп кайра айдап берет да. Анан бар андай лабораториялар Ош шаарында да бар. Ар бир областка ачылды аларчы. Ошол жерден эле өтүп алып кетишсе болот. Ошондуктан жана ассоциация деп атканым ошол. Баягы маалыматта жеткирип тургуш керек да. Мисалы бир окуу өткөрөлү деп Айыл чарба министрлиги менен биргеликте чакыртсак, кээ бир дыйкан балбандар келбейт беле, мисалычы. Баягы бир келген кишилер эле келе берет, окуганбыз өткөндө окудук беле. Жок, силерден башкасына да укталып атабыз, мисалы мал чарбасы боюнча, сүт өндүрүү боюнча, өсүмдүк өстүрүү боюнча депчи. Быйыл мына Түркиядан ишкерлер келди, жаңгакты өстүрүү боюнча. Мисалы жаңгак жанагындай ар кандай азыр бир оорулар бар да, алмада бар, ашпуртта бар, алчада болуп атат ооруларчы. Жаңгактандай оор жок экен да. Ошондой нерселерди айтып окутуп атабыз, эми бирок кызыккандар келет да.
Биз телекөрүүчүлөргө дагы бир эскертип койсок, биз түз эфирдебиз. Биздин бүгүнкү коногубуз өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев. Эгер сиздерди кызыктырган суроолор болсо, экрандагы WhatsApp номерине жиберсеңиздер болот. Узарбек мырза, биз маегибизди уланта берсек, айрыкча мына бул аймактарды өнүктүрүү жылында көбүрөөк мына таза сууга болгон басым көбүрөөк жасалыш керектиги айтылып турду. Анан бирок азыр ушул тапта деле көптөгөн ошо Ош облусунун аймактарында таза суу көйгөйү чечилбей турган аймактар, айылдар дагы көп. Ал боюнча көптөгөн арыздануу, даттануулар деле бар, ийгиликтер деле жок эмес экенин билебиз. Эми айтайын дегеним, таза суу менен камсыз кылуу канчалык деңгээлде азыркы учурда ишке ашырылып атат? Же андан дагы башка маселелерге көбүрөөк басым жасалып калып атабы? Жок, бардык багыттар бирдей эле кетип атат. Эмне үчүн дегенде, таза суу боюнча мисалы ошол Курулуш агенттигинин таза суу департаменти бар да, калкты таза суу менен камсыздоо департаменти бар. Алар иштеп атышат. Былтыр Ош областы боюнча 9 айылда таза суу кирди да. Быйыл 15 деп пландаштырып атабыз да. Эми жалпысынан областта 493 калктуу конуш бар да. Ошолордун 375-инде быйылкы күндө таза суу бар. Ошо бул 76%-ди түзөт. Таза суу менен камсыздоо болгон үчүн 24% дагы кээ бир айылдарда өмүрү түтүк суунун түтүгү болгон эмес да, өмүрү болду дейт да, баягы Союз күчтүү кезинде да киргизе алган эмес экен да. Эми президентибиз Сооронбай Шариповдун талабы менен программасында билесиздер 23-жылга чейин Кыргызстанда таза суусу жок айыл кирбейт деп атат да. Бул багыт эмне үчүн коюлуп атат? Анткени таза суу бул ден соолук. Таза суу биз айтып аткан туризм. Таза суу иши бардыгына керек да булчу. Малга да керек, адамга да керек, келген туристтерге, конокторго да керек да. Гигиенага да бүт жактан таза суу керек. Ошондуктан 2023-жылга деген чоң амбициозный проект бар, тапшырма бар. Аны иштеп атабыз. Муну бирок көбүнчө ошо Курулуш агенттиги алып барат. Биз болсо айылдарды баягы сунуштап турабыз да. Бирок сунуш бардыгына кеткен. Анан биринчи иретте биз жанагы проектно-сметный документацияда ошонусун бүтүрүп алабыз. Канча проект. Азыр таза сууну мындай киргизип атабыз. Баягы көчөдөгү колонкалар болбойт да. Ар бир үйгө кирип берет, бирок эсептегич менен жана счетчиктер менен. Акылдуу эсептегичтер. Акылдуу эсептегичтер, мисалы, Каракочкор айыл өкмөтүндө Каракожодо былтыр кирди да, барып көрсөңүздөр болот. Счетчиктер эми мындай GPS менен келип турат да, базагачы канча болду, эмне болду. Анан мисалы акчасын төлөбөсө барып өчүрүп коет, кудуктан эч мындай трубасын кесип эме жок да. Кудуктан өчүрүп коет, акчасын төлөгөндөн кайра иштетип коюшат. Баягы айткандай, санариптештирүү жагына дагы ага дагы ылайыктуу да. Жанагы бактерицидный установка деген бар, тең ошол импортныйлар, немецкийлер коюлду да. Ошол санариптештирүү багытында мына сөз башталып калды да, ошону улай эле бир дагы суроо берип кетсем, быйылкы жылы деле ошол эле аймактар, региондорду өнүктүрөбүз, анан санариптештирүүгө да басым жасалган турат. Бирок эми айыл жерлеринде айыл өкмөтүнө барасызбы, же райондогу жанагы ЗАГС деп коебуз, жарандарды каттоо жерине барасызбы, дагы эле ошол кагаз иштерине көп убакыт талап кылган, көп тактамаларды ал жерден алыш керек болгон убаракерчиликтер дагы эле уланып атканы айтылып турат да. Качан ушул нерселердин бардыгы тыйылып, жанагы долбоордо көрсөтүлгөндөй электрондоштурулат дагы мындай документ иштери жеңилдейт да. Бул эми баягы кадам менен кете беребиз да. Буюрса быйыл мына санариптештирүү жылда ушуга атайын көңүл бурулат. Бул эмне үчүн? Биз баягы калкка жеңил, оңой кызмат көрсөтүү биринчиден. Экинчи эң маанилүү жагы бул жана коррупцияга алдын алуу да. Мисалы жанагы госрегистрде иштеген болобу, архитектурада иштеген болобу, кызматкерлер менен биздин жарандар мындай бири-бирине бет маңдайга болбойт да, алака келбейт да. Ошондуктан баягы мындай болот атпайбы? Bir айылдан алыстан келет, 100 сом, bir жагы 100 сом, ар жагы болсо 200 сом карап келип атат да. Бир справка алайын деп келсе, анан деген эмки жумада кел деп коет да. Анан эмки жумасын эсептесе дагы 200 сом кетиш керек да. Келгендеги обедине тамак кетет. Анан эсептейт, андан көрө ошол 200 сомду бүгүн эле берейин балам, бүтүрүп бер дейт да. Ошондой маселелер болбош үчүн азыр үйүндө отуруп эле справкаларды алса болот. 128ден ашык справка бар экен да биздечи. Мисалы соттуулугу бар же жок деп жана жумушка кирип атканда справканы Бишкекке барышчы мурун билесиздер э. Азыр болсо мына кечегине эле Ош областтык ОУДда ачылды. Калкты тейлөө борборучу. Единый окно деп ошол жерде азыр райондордо дагы жанагы автоматтар коюлат, банкоматтарчы. Ошол жерден заявкасын берип туруп акчасын төлөп коет. Бирок алганын ушул Ош областынын ОУДдан келип алып алат да. Бул терминалдар коюлат. Бул биринчиси. Экинчиси мисалы азыр кызматка алып аткан уюм ошол өзү сурайт да. Жана түндүк деген система кирип калса, өзү сурайт. Буга жарандын иши да жок болуп калат. Кээ бир справкалар өзү эле жоюлат. Ишканалар бири-бири менен. Бул баягы билесиздер, аймактык территориалдык реформа деген бар да, аймактык административдик территория деген реформа деген бар да.
ал боюнча жумушчу топ түзүлгөн да. Анан көбүнчө элдер арызданып чыгышат да, бир нерсе болсо ошо айыл өкмөттөрдү кошобуз десе элечи. Ой, бир справка алыш үчүн биз тетиги 10 километрге же 20 километрге барабызбы депчи. Ал эми өзүнөн өзү эле жок болуп калат да, ал маселечи. Анткени үйүндө отуруп эле справка алып алат. Азыркы сиз кармап аткан телефонуңуздан эле справканы алып, колуңузга чыгарбай эле кайра жөнөтүп койсоңуз болот да. Анан бул биринчиси, экинчиси билим берүү тармагында, саламаттык сактоодо иштер жүрүп атат бул боюнча. Анан эң маанилүүсү, эми чын айтышыбыз керек, райондун кызматкерлери иштеген, ошо атайын ошо багыт менен иштеген, айыл өкмөттүн кызматкерлери баары эле бул санариптештирүүнү түшүнө беришпейт да, чынын айтканда толугу менен. Ошол боюнча биз өкмөткө кат жазганбыз. Анан президенттин кеңешчиси Дастан Догоев, ушул системаны киргизип аткан башында турган жигит, 27 мартта келип, ошо областында жакшы жыйын өткөрүп, семинар, окуу өткөрөт да. Специалисттер келет, ушу окутуп, анан түшүндүрүп кетет да, бул эмне экенин. Жарандарды жалпы элибизде эле түшүнө бербей эле, жакшы экен санариптештирүү деген мененчи, муну иштей турган, ишке киргизе турган кызматкерлерибизди да окутуп жүрөт. Окутуш керек да булар. Кечиресиз, бизге WhatsApp аркылуу дагы тергөөчүдөн суроо келиптир. Окуп берейин. Өзгөн районунда 20 жылдан бери иштеп келген үрөөнчүлүк чарбаны айыл өкмөт менен аким экөө жоюп жиберди дейт. Кимиси жооп берет дейт. Анан Кызыл Октябрь айыл аймагында билем. Ушул суроого биринчи жооп берсек, анан кийинкисине. Ошо Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө болду. Бул мындай айтканда окуя деп койсок болот. Эми үрөөнчүлүк чарбаларды тийбегиле деген тапшырма бар. Мыйзамда дагы баягы эме болбош керек. Алар бирок налог да төлөбөйт да. Ошол жергечи. Ал мисалы айыл өкмөткө таандык жерлер болот, сопейсин жери болот, көбүнчөсү. Анан жергиликтүү калктар көп эле жерде бул, бизде эле эмес, ошто Кыргызстандын жерлеринде баягы недовольстволор бар да. Ошо үрөөнчүлүк чарбаларгачы бизден иштетип атат, бирок бизге үрөөн бербей эле, сатпай эле, же болбосо сата турган болсо үрөөн өтө кымбат булардыкы депчи. Анан бул жерде ошол аукционго коюп элге берип салган экен. Ошол жерден түшкөн акча азыр 1 миллион сомдон ашыгыраак акча айыл өкмөтүнүн бюджетине түшүп атыптыр да. Анан карапайым калктагы ошол жердин баары ошону колдоп атышат да. Бирок айыл өкмөт менен аким биргеликте деген сөз туура эмес. Аким буга каршы, бүгүнкү күндө да каршы. Анткени биздин позициябыз да ошондой болчу, айтканбыз, андай бергенге болбойт депчи. Бирок жанагындай факт болуп, ал жерде айылдык кеңештин депутаттары эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген да бар да системабызда. Анан айылдык кеңештин депутаттары да жерин ээси бизбиз деп берди, бирок ал боюнча териштирүүлөр болуп атат. Териштирүү иштери жүрүп атат. Эми билим берүү багытына дагы бир маек кылып кетсек да, мисалы айрыкча мына мектепке, балдар бакчасына болгон муктаждык аймактарда бар, өзүңүз да жакшы билесиз. Мисалы мына так факты менен айта турган болсок, Карабанда мисалы Күндөлүк айылында биздин эфир аркылуу да көрсөтүлгөн 4 класстын окуучулары бир эле класста окуп атканы көрсөтүлгөн. Чогум орто мектеби болуш керек. Андан сырткары мына дагы биздеги Кара Суудагы Ысматов мектеби, 6-мектептин курулушу 6 жыл мурда башталып, ушул күнгө чейин курулушу бүтпөй келатып, анан курулушу бүтпөй атып эле анын уже сапатсыз экени уже ачыкка чыгып калып атты. Деги эле ошол мектеп курулуштары, курулуш иштери ушул сыяктуу социалдык объектилерге болгон муктаждыктарды жоюу багытында кандай иштер жүрүп жатат азыр? Эми былтыр айтып кеттим, 2 миллиард сомго жалпысынан курулуш иштери жүрдү да. Ал жерде 25 мектеп, 18 спорт зал, ФАПтан 9, спорт аянтчасынан 8, жалпысы 57 объект, больницалар салынды. Бул ошол республикалык бюджеттен салынган. Андан тышкары жергиликтүү бюджеттен да салынды. Анан жана жеке ишкерлер өзлөрү да салып берип аткандар болду да, жардам кылыпчы, меценаттар. Анан муну биз кайрылып кат жазабыз. Ошо айыл өкмөт менен биргеликте айыл өкмөт бизге кайрылат, акимчиликке кайрылат, акимчилик бизге кайрылып, анан биз өкмөткө сунуш беребиз. Анан жогорку кеңештерде депутаттарыбыз бар, алар дагы жардам берет дагы. Өкмөттүн жана тизмесине кириш керек да. Киргени бир, андан кийин акча бөлүш керек. Анан азыр 2 жыл болуп калды, өкмөттө чечим кабыл алынган, жанагындай сиз айткандай 6 жыл болгон курулуштар бүтпөй турат атпайсызбы? Кээ бир жерде 15 жыл болгондор бүтпөй турат да. Анан ошол эми дубалын тургузуп коюп, жылда бүтпөсө, жаан жайт, каар жайт кайра бузулат, сапаты кетет да. Ошондуктан жанагы көп жылдан бери бүтпөй турган объектилерди бүтүрөлү деп 70%дан жогору даяр болуп калса, ошолорду бүтүрөлү деген биринчи кезекте. Андан кийин жаңысын баштабайды. Андан кийин 50%дан, андан кийин баарын бүтүрүп алгандан кийин анан баягы жаңысын баштап, бир баштаганда бир максимум 2 жылда бүтүргөндөй кылып атышат да. Бунун маселеси көп. Эмне үчүн дегенде мына ошол 10 жыл мурун дейбиз киргизип койсо,
Ал убакта талап башка болчу. Ал убакта мисалы спорт залы жок болчу, ашканасы жок болчу. А бүгүнкү күндө талап ысык тамак беришибиз керек балдарга, ашканасы болуш керек, спорт залы болуш керек, жанагындай суу санузелі болуш керек деп атабыз мектептердин ичиндечи. Ошол талапка ылайыктуу салынбай калып атат да. Бүгүнкү кээ бир мектептер бүтүп атат. Эмне үчүн дегенде жанагындай 10 жылдан бери салынып атканчы. Бул биринчиси, экинчиси ошол эле тетик жабдыктар менен жабдуу боюнча. Мисалы, жанагы интерактивный доска деп коебуз. Тиги проекторду коюп алып чыгарчы да. А бүгүнкү күндө мындай эле экрандар чыгып калбадыбы? Өзү эле интернетке подключенный болот. Өзү эле планшет чоңдой болгон экран доскалар чыгып калды азыр. Баасы бирдей эле, бирок аны коелу десе проекти ал жок да. Ошондуктан жана тез салыш үчүн биринчи жана көп жылдан бери турган объектилерди бүтүрүп алгыла деген чечим. Бул туура чечим, мен муну колдойм. Бирок маселе көп эле дагы. Маселе көп. Анан кээ бир жерде жанагындай бир класста 4 класстын балдары окуп аткан, бул балдардын жетишпегендиги да. Аларды биз башка айылдан жакыныраак болсо, биз башка айылга эле автобус коюп эле ташып окутушубуз керек. Анткени бир класста 1-2, 3, 4 класс окуп атса эмне билим алат, чын айткандачы. Ошондуктан бул чет өлкөлүктө эле практика. Ар бир айылда мектеп жок, кээ бир мамлекеттерде жакын жерлерде болсо ташыйт да, автобус менен ташыйт. Ошону коюп беришибиз керек. Мектептин өзү эмес, мектеп имараты эмес, көргөн болсоңуз керек, мына Facebook баракчасында дагы. Тиги ажатканасына чейин авариялык абалда. Ал жерде өтө кичинекей айылда, мындай адам саны аз. Адам саны аз. Азыр ошол балдар, ошол объект кандай жабылдыбы же балдар окуп атабы? Окуп атат, алар эми алысыраак жайгашкан экен да. Бир 25 километр болуп калат эң жакын мектепкечи. Анан ташып келиши деле оор. Окуп атат. Ал боюнча маалыматыбыз бар, сөзсүз түрдө барып кабар алып келгенбиз да. Бирок ал жана болушунча маселелерди чечип бергенбиз. Жана чыккан маселе. Анан биз дагы бир резонанс жараткан дагы бир окуя боюнча сурап кетейин. Мына Нокат райондук бийлиги менен Кызыл Кыя шаардык бийлигинин ортосунда мына өткөн жылы дагы бир жолу мындай бир эки тараптуу бир талаш жаралагандай болду да, цемент заводуна байланыштуу. Ошол маселе кандай болуп чечилди? Азыркы учурда кайра көтөрүлбөй калгандай байкалып атат да, бир тарапка кимдин пайдасына чечилди? Бул Нокат районунда Кулатов айыл өкмөтүнүн тарабына чечилген. Эмне үчүн дегенде ал завод ошол айыл өкмөтүнүн территориясында жайгашкан. Бул убагында кандайдыр бир мыйзамсыз деп койсок болот, чечимдер кабыл алынган экен 2008-жылдарычы. Ошондон завод баягы Кызыл Кыя менен бир болуп калган экен да. Анан өзү завод кайрылып, бул боюнча ошол айыл өкмөттөр да кайрылып сотко, анан жогорку соттун чечими бар да. Бул жерде соттук териштирүүлөр жүргөн, жогорку соттун чечими бар. Биз барып былтыр күзүндө депутаттык комиссияда келген, алар менен да биргеликте барып, ошол заводко барып, эл менен жолугуп, эл менен сүйлөшүп, ал жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Эми баягы мыйзамдуу нерсени мыйзамда эле болушубуз керек да. Жогорку трибуналардан айтыла баштаган эле да. Эми кээде бир кичинекей айыл өкмөтүнүн деңгээлинде чечилчү маселени биз чоң республикалык деңгээлге саясат кылып жатпайбыз, чынын айткандачы. Ошондой эле болуп кеткен десек болот да, саясат болуп кетти десек болот. Ал боюнча бирок бизнеске саясатты аралаштырбашыбыз керек да. Бизнес тынчтыкты сүйөт, ошондо акча түшөт, ошондо налог түшөт, ошондо жумуш орундары болот. Эми ошол завод баягы налог эле тияка түшүп атканы менен болбосо, Кулатов айыл өкмөтүнө иштегендердин көп эле Кызыл Кыяктар иштейт ал жерде. Ал биринчиси, экинчиси бир 5 миллион сомдук налогду талашып ушунчалык ызы чуу болбаш керек эле да. Азыр ошондо бул Нокат районунун балансына өткөн болду. Ооба, балансына эмес, бул менчик ишкана да, просто жана налог эле каттоосу ошондо өттү. Каттоосу Нокат районунда да. Анда кийинки сурообуз мына бул улуттар аралык ынтымакты бекемдөө багытында болсун. Ош өзүңүз жакшы билгендей, ошол көп улуттуу область, көп улуттуу аймак, чек ара чектешкен жайлар бар. Мына Баткендеги акыркы окуяларды көргөндөн кийин ушундай нерселерди бир болтурбоо, алдын алуу максатында кандай иштер жүрүп атат? Деги эле бизде чек арада Ош менен чектешкен коңшу мамлекеттер менен ушундай такталган аймактар барбы? Бир талаш жараткан жерлер барбы мисалы? Талаш деп айткандан алыспыз, бирок баягы такталып аткан жерлер бар. Такталып бүткөнү да бар. Азыр бизде жалпысынан 250 километрге жакын чек арабыз болсо, Өзбекстан менен мисалы, анын бир тобу билесиздер 85% бүтпөдү жалпы мамлекеттик. Анын ичинде биздики да бүткөндө. Анан азыр ар бир райондо бир 37 километр бардыгы 37 километр жер тактал элек да. Бирок тактал элек дегенибиз бул
баягы ратификацияны өтө элек да. Бирок ага чейин комиссия бар. Сүйлөшүүлөр болгон уже. Болуп атат, иштеп атат. Ай сайын жолугушуулар болуп атат. Бир айда мисалы Өзбекстанда болсо, келерки айда бизде болот. Бул же Баткенде, же бизде, Ошто, же Жалал Абадта болуп атат. Анан өкмөттүк комиссия бар чек ара боюнча. Менин биринчи орун басарым ал жерде мүчө. Ал жерде иш жүрүп атат, кызуу жүрүп атат десек болот, буюрса. Тажикстан боюнча бүгүнкү күндө биздики дагы бар чек ара. Чоң Алайда, билесиздер, Ошо областында. Ал жерде дагы тактоочу маселелер бар, бирок ал жерде кичине иш мүжүрүп элек десек болот. Жүрүп атат, бирок мындай биз каалагандай эмес болуп атат да. Узарбек мырза, биздин кабарчылар тарабынан даярдалган ошо аймактардан алынган видео суроолор дагы бар эле. Ошо видео суроолорду көрсөк, анан ошол суроолорго жооп берип коебуз. Ben özüm Özgen rayonunun Törtkül Aile Hökümeti'nde yaşayımın. Törtkül Aile Hökümeti'nin turgunumun. Mektep pütpey turat tuğan. Mektepten pütpey turganın sebebi bir bala menen, men mektepten işletken bala menen süйлөштүм, oşal karajat yoktuğundan toktap kaldı degen söz boldu. Şunu mına Oşo oblastın gubernatörü şunu bizge pütürüp bergende jakşı bolmagyla. Baldar kızlarımız olsa ana kızılga bir 2-3 kilometre yerge varıp okup gelet. Yol öte koptu bizde, kıyın. Biz özümüz yaşagan жерибиz Актилек кичи микрорайонуна карайбыз. Акыркы көчөлөрү 41-чи көчөдө районго карап калган. Бирок шаардан жардам сурасаң районго карайсыңар деп коет. Негизи биздин көчөдө канализация жок. Таза суу жазда өчүп калат да. Таза сууга неме кылса, анан канализацияны неме кылып берсе, аябай жакшы иш болот эле. Биздин айылда садик жок. Башка канчалаган айылдарда бүт эле садик бар. Бизде мисалы үчүн районунда Терек айылында мисалы үчүн таза суу жок. Ошо тазасын жоктугунун айынан бизде мисалы үчүн бор оорулары жаш балдарда эң көп болуп атат мисалы үчүн. Мен ошол Нариман айыл өкмөтүнүн жаңы чек мурда жыйдалик машип деп койчу эле. Азыр биз өзүбүзгө көчөбүздүн атын койдук. Кыясовцев көчөсүнүн жашоочусу болом. Бизде эч кандай жаңы чек болуп жардам жок. Мен айтканда эле ушу жардам сурап айтайын элдин атынан. Бизде газды өз күчүбүз менен алып келип атабыз. Мына жашоочулардын алдылары 15 жылга жакындан бери жашашат. Бирок эч кандай маселе каралган эмес. Айыл өкмөттү сайлайбыз, келип кабар албайт. Мусор маселесин 18-жылы уюштурдук эле. Ал келип дагы келбей, азыр жок, келбейт. Азыр өзүбүз уюштуруп алганбыз. Айына 200дөн төлөп, өзүбүздүн көчөнү ар ким өз көчөсүнүн мусорун алдырышат. Өзүбүз төлөйбүз ага дагы. Суу болсо мына жерден артезиан кылып өзүбүз оюп алганбыз, 5 көчө ошол суудан ичебиз. Onu laboratoriyaga келип текшерген адам жок. Кандай суу ичип атабыз өзүбүз да билбейбиз. Адамдардын жашоосун караган эч ким жок. Айыл өкмөт сайлаганбыз 2 жылдан бери биз депутатыбыз ким экенин билбейбиз. Биз ошого чакырат элек, кимде болсо дагы. Айыл өкмөттөн болсо дагы губернатордун эме составындагы эме комиссия түзүп келип текшерсе деле мейли. Биздин айта турган сөздөрүбүз көп. Аты жөнүм Казиева Гүлжамал. Папан айыл өкмөтүнүн Кызыл Тоо участкасында жашайбыз. Биз ушу губернаторго бере турган сурообуз биринчи келгенде биз жолукканбыз. Биринчи кабыл алуучу биз болгонбуз. Онон бери 3 жолу кабыл алды. 2 жолу 2 замы кабыл алды. Эч тыянак жок. Ушу биз көчкү тууралуу, МЧС тууралуу кайрылганбыз. Ушуларга эмне деп жооп берет? Биз 3 жолу ушу Папан айыл өкмөтүнүн эмес Исмаил Фермат тууралуу, Кара суунун акими Матраимов тууралуу суроолорду берип кайрылганбыз болуптур. Караштырабыз. Иштен алуу тууралуу кайрылганыбызда караштырабыз. Териштиребиз деген мына 5 ай, 6 ай, 7 ай болуп атат. Уже эч тыянак жок. Соттор болсо буларды баарын актап атат. Ошо карапайым эл турат. Карапайым элдин неме кылганын эч ким сураган адам жок. Ошо анан эми бизге мына Папан айыл өкмөтүнүн замы Мияшев сотко берди бизди ошо МЧС тууралуу. Кече 19-да чечим чыгарды, выселение. Мен каяка көчүп барам? Губернатордун үйүнө барсам мен, Узарбектин үйүнө. Айткалат прямой эфирден берсин ошо. Мен адвокат Карабаева Айсалкын, Папан айыл өкмөтүнүн көчкүдө калган тургундардын
кызыкчылыгын жактап, мына кылмыш иши былтыр февральда башталган, мына быйыл февраль эмес, мына март бүтүп атат. Алигече Папан айыл өкмөтүнүн ушу жер талаш маселеси чечилген жок. Мына бүгүнкү губернаторго бере турган сурообуз, губернатордун өзүнө лично өзү менен биз 2 жолу жолуктук, 2 жолу замдары менен жолуктук. Биздин баягы эле маселе эмне үчүн кезексиз элдерге берилген жерлер сот аркылуу даже кайтарылды деп атат. Ошо кайтарылган жерлерди мынантип арызданып көчөгө митинг өткөргөн элдин тагдырына кайдыгер мамиле жасабаштан комиссия түзүп, ошо элдерге жерлерди беришпей, мына жаз келди. Мына азыркыга чейин эгер азыр жер берип калса, элдер дагы эптеп күзгө чейин үй салып кирип алат эле. Эмне үчүн ушундай маселелерди губернатор чечпейт? Себеби губернатор менин функционалдык обязанностьма кирбейт дейт. Губернатордун функционалдык обязанностьуна эмнелер кирет? Мына акимди ала албайт экен, айыл өкмөттү ала албайт экен. Анда губернатор эмне иш кылат? Кабинетте эле отурабы? Губернатордун функционалдык милдетине эмне кирет? Анда биздин мамлекетте губернатордун эмне кереги бар? Губернатор эч иш кылбаса, губернатор кимдин кызыкчылыгын жактайт? Кайсы эл үчүн губернатор кызмат кылат? Мына ушул суроого жооп берсин. Жооп берейин. Өзгөндөгү 4 күл айылда. Мен буга жакында Өзгөнгө барабыз. Ошондо барып муну тактап, эмне үчүн бүтпөй аткан жанагындай эле маселеден бул жерде республикалык бюджеттен бул мектептин канча пайызы бүтпөй турган терістер эле. Бирок ана Кызылдагы мектеп бүткөн, бирок бүткөнү менен аяка балдар толбой атат да. Мисалы ошол жерде жанагы жер көчкөдөн кийин салынган мектепте, ал жерде ынтымакта дагы бар мектеп, анысы дагы толбой туратында бүткөнү менен балдар кошуна айылдарда эле окуп атышат да, келбей атышат да баягы жаңы мектепкечи. Ак тилек боюнча бизге кайрылышкан. Бул баягы шаарга биз сунуш бергенбиз, кошо албайсыңарбы депчи. Бирок баягы эки муниципалитеттин ортосунда да маселелер бар да. Мисалы ошол эле шаар водоканалы, мисалы Маады боюнча бир соттошуулар жүрүп атат да, Маады айылынын суу чарбасы боюнчачы. Анан ошондуктан алар да кошпой атышат да, мындай төлөйбү дегенде эми мындай жанагы эже айтып атпайбы, Наримандагы жаңы чектеги биз өзүбүз төлөйбүз депчи. Негизи бекер окат болбош керек да, бардыгына төлөш керек. Ошондо жакшы сервис алабыз десек, мамлекеттен да муниципалдык кызматтардан да төлөш керек. Мисалы сууну да төлөш керек убагында, ошол эле мусорду чыгарууда төлөш керек, тазалык боюнча да төлөш керек. Ошондо болот. Бул боюнча газ боюнча да айтып кетти. Газ боюнча да айтып кетти. Мен жакында ошо айылдарды кыдырып атам да, өткөн марттын башында Ноокатка барып келгем, 2 айыл өкмөткө, андан мурун Арагонго барып келгем. Анан ошо программа боюнча азыр Кара суу, Өзгөн бардык жерде айылдарды кыдырабыз, маселелерди мындай эл менен да жолугубуз, бирок көбүн эсе ушу маселелерин көрөбүз да, кыдырып барып көрүп. Анан экинчиси мен Ак Тилекти айттым, Алайдагы Терек айылыныкындагы жакында эле Алайда жогорку кеңештин депутаттары менен барып да жолукканбыз. Өзүм да андан мурун барып жолуккам, Гүлчө айыл өкмөтүнүн тургундары менен. Ошондо да укканбыз. Да бул жерде да барып угуп, таза суу кандай фазада турганчы, көбүнчөсү баягы таза суу программасы менен киргиздик деп мурун айтылып жүргөн да. Бирок коррупционный иштер көп болуп, таза суу баягы жүргүзгөнү менен эски түтүктөрдү коюп коюп проблемасы көп да. Бирок отчетто турат, ошол айылда таза суу кирген бар депчи. Бирок барсаң суу жок да. Аларды да биз аныктап атабыз. Кайра жаңылуу болду. Иретке алып, аныктап, кат жазып, анда өкмөткө сунуштап, ушул жерде баягы айтылганы менен бирок таза суу жок деп. Наримандыкында айтып кеттим. Эми Папандык боюнча бул эки эже бир эле группадан. Мен эки эмес 3-4 жолу жолуктум булар менен келгенден бери. Жана эле айтып кеттим го. Ошол менин тапшырмам менен иш козголуп, мындай айтканда, сотко өткөн, тергөө иштери жүрүп, айыл өкмөтү четтетилген болчу. Бирок мына жакында эле уктук. Областтык соттон утуп алыптыр. Райондук соттон утуп алыптыр айыл өкмөтү. Өзүнүн ал анткени мага чейин болгон иштер болчу деп мындай эмесин айтып атканда, өзүнүн доводдорун. Эми соттон утуп алса биз эмне кылмак элек? Ошону өткөндө эле айткан, бул Айсалкын эже өзү адвокат да. Бирок юридикалык мындай жактарды көбүнчө түшүнө бергиси келбейт да. Баягы көчөдө жүргөн эжедей эле кыйкыра берет экен. Мен деле алысмын мындай айткандан, бирок бир эмес айтып атпайм, 4 жолу жолуккам. Анан жана кооптуу жерде жайгашкан боюнча чечим чыккан МЧСтен. Анан айыл өкмөт бир жерди берсе,
өкүнүчтүүсү баары эле келип ошо оштун четинен алгысы келип атпайбы? Баары эле шаардын четинен алгысы келип, кымбаттыраак шаарга жакын болгусу келет да. Анан кооптуу болгондон кийин айыл өкмөттө бар жерди берип атышат, аларды алыш керек. Эми айыл өкмөттөр жерди сатып атабы, сатпай атабы, аны органдар караш керек. Укук коргоо органдары бар. Мен ал жагын тескип коеюн. Биз өзүбүз линиябыз боюнча көзөмөлгө алабыз. Маселе ушундай. WhatsApp'tan дагы бир суроо келиптир. Урматтуу Узарбек мырза, Алайкул Мырзаке жолун убагында караштырып берсеңиздер дейт, абалы жакшы эмес дейт. Билем, мен былтыр октябрь аягында Алайкулга барып келгем. Эл менен жолугуп, ар бир айылга барып, ошол жерде барганда жерди көрүп, жолду да көрүп келгенбиз. Анан эми ал Алайкулдун өзүндөгү эле жол эмес эле, Каракулжага жеткичекте деле бир топ жол мындай оор да. Анан жалпысынан областыбызда ошо жол чарбасы боюнча айтсак, маселелер көп. Мисалы ошол Ноокаттын жолу деле канча машина жүрүп атат. Ал баягы эл аралык жолго кирип калат. Баткен аркылуу Тажикстанга да кетчү жол ал мындай айткандачы. Анан чоң машиналар жүрүп атат, таар жол, машина көп жолдо азыр көп авариялар болуп атат. Биз ушу транспорт министрлиги менен, мурунку министр менен мындай тыгыз байланышта иштеп атканбыз. Биз жаңы министр келди өткөндө, бул жерде да жолугуп сүйлөштүк, ал боюнча да айттым. Ошо Ноокат шаары менен Өзгөн шаарынын мындай объездной жол салуу боюнча сунуш берип атабыз да. Анткени жана чоң машиналар келе атканда шаарга кирип пробка создавать этпейби, мындай шаарды четинен эле өтүп кетсе деп атабыз. Экинчиси ушул Өзгөндөн келе атканда баягы Т деп коебуз го бул жерде. Ошонун оң тарап жана Нариманга кеткен жолду дагы 4-5 километр болот. Ошону жакшы салып койсо, мисалы Ошту аралап отурбай эле, шаарга кирбей эле, мисалы ошол эле Ноокатка бараткан, Арабанга бараткан, Баткенге бараткан бир айланы өтө берет эле да. Дагы бир проекти бар, сунуштадык. Кечээ премьер-министр келгенде да айттык, мурун да айтканбыз, дагы айттык. Ошо Тыны түз эле шаарга киргизүү боюнча дагы, анткени бул облус больница жак боюнча билесиздер, пробка болуп турбай эртең менен кечке чейин. Ошол жолду дагы салсак деген бар, бирок ал жерде жанагы жеке үйлөрдүн ээлери бар экен, аларга компенсация төлөө маселеси бар. Эми анын баарын түз киргенде Ош районунан чыгып калабы? Ооба, ошол жактан чыгып калат экен. Анан негизи Ноокатка бараткан жолду билесиздер, 15 километр салынган, дагы калганы бар, 40 канча километр. Аны болсо Япония элчилиги менен Жайка деген уюм бар эмес, ошо менен салынат, иштер жүрүп атат. Транспорт министрлиги бул боюнча баягы эл аралык келишим болгондон кийин аны ратификация кылыш керек, аны өлчөп чыгышат өзлөрү. Анан биздин расценкалар башка, баалары япондорго башкараак болот экен, өйдөрөөк болот экен, анткени сапаттуу да болот алар ошого жараша. Эми чыдап турсак ал жерде салынат да, жакшы жолдор салынат бирок. Анан дагы бир негизги суроолордун бирин берип калайын, бизде убакыт аз калып атат. Өзүңүз билесиз, бизде аймактарды өнүктүрүү жылы дегенде кээ бир аймактагы жетекчилерибиз аны той аштарды көбүрөөк өткөрүү деп түшүнүп алгандары болду окшойт арасында. Айтайын дегеним, 2019 жылга дагы ошол Ош облусунда кайсы бир аймактын юбилейин өткөрүү, той аштарды өткөрүү пландалганбы деги. Анан президентибиз дагы айтпадыбы ушул багыттагы бир пикирин билдиргенде, мага эми ал той аштар чынында жакпайт, бирок кайсы бир аймактын мисалы юбилей болуп аткан болсо, ошол жерге тарыхы боюнча бир илимий конференцияларды өткөрүп, жаштарга мындай бир пайдалуу нерсе болсо мейли. Анан жылкы союп эт жеп кеткенге мен каршымын деп. Бизде кандай бир Ош облусунда быйыл кандай иш-чаралар уюштурулат? Мен да каршымын ушуга. Былтыр 2018-жылы бизде Ноокат району менен Өзгөн районунун 90 жылдыгы деген белгиленет деген болчу. Биз акимчилик менен биргеликте сүйлөшүп, аны мындай чылдырып койдук да, мындай айтканда өтпөйт. Андан көрө 90 жылдыкка бир 90 көчөнү тазалап алалы деген эле маселе койдук. Ошол майрам болсун да, чынын айткандачы. Элди ошол жака мобилизация кылалы, андан көрө. Анан эми быйыл андай деле мааракелер көп болбойт. Бирок баягы көрүнүктүү мамлекеттик ишмерибиз Турдак Мусубалиевичтин 100 жылдыгы деп атат. Былтыр мисалы Чыңгыз Айтматов 90 жылдыгы. Эми аны той кылбасак дагы жанагындай илимий конференцияларды, балдарга китеп окутуу боюнча, улуттар аралык ынтымак деп Чыңгыз Айтматовдун шылтоосу менен бир топ маселелер каралды дагы, ишке ашты да, жакшы. Быйыл деле ошо Усубалиевдин 100 жылдыгы деп атат. Алымбек Таткандын 220 жылдыгы мисалы. Эми ал кишинин 220 жылдыгын жок дегенде, сиз айткандай научный конференция кылып белгилебесек уяттуу го, мындай айтканда биз өзүбүздүн тарыхыбызды билишибиз керек да, кийинки муунга айтып, бу кимдер болгон, кандай болгон деп, эмне себептер менен жанагындай иштер болгон экенин айтышыбыз керек да. Бирок жанагындай сиз айткандай, аны боз үй тигип эле жылкы союп той кылгандан алысмын өзүм дагы. Анан ушу ысырап кошулук боюнча жалпы эле негизи элде болуп аткан эле мамлекеттик эмес, жеке боюнча да биз маселе көтөрүп келатабыз. Былтыр дагы аксакалдар менен жолукканда дагы областтын жалпы активин чогултуп алып дагы сүйлөшкөнбүз.
тойлорду, аштарды азайтсак депчи. Баягы жалпы жоюп сала албайбыз мыйзам боюнча. Бирок мамлекеттик кызматкерлерге мен бул райондун акимдерине, бизге тийиштүү мамлекеттик кызматкерлерге катып эле айттым мен тапшырманычы. Эми жакшылык деген жакшы. Бала үйлөнөт экен, уулду болот экен, кыздуу болот экен, той берет экен. Бирок өзүңөр тууганыңар менен бергиле депчи. Анан мен той бераттым эле деп бүт районду чогултуп алган, ошол жерден акча жыйнаган маселе болбосун деген айтып. Ысырапкерчилик. Аны айтып атам, мен да андай тойго өзүм деле көп баргым келбейт андай жерлерге, чын айтканда. Анан бирок жакшылык болуп турсун элибизде. Ошону айтмакчымын. Той болуп турсун, бирок ар ким өзүнүн тоюна баягы албек алыңа жараша дегендей болуш керек да. Анан бир өтө бай киши чоң той бериптир деп эле кээ бирөө да кредит алып той бергендер бар да. Кичине акылдуу тойлорду беришибиз керек да, мындай айтканда. WhatsApp'тан дагы бир суроо келиптир. Бизде өтө суроолор көп болду өзү. Бир кетейин. Өзгөн районуна караштуу Зарыгер айылынын өкмөтүнүн жолдору качан асфальтталат деген, бул да жол багытында экен. Зарыгер айыл өкмөтүнүн. Билем, мен ал жерге барып келгем. Өткөндө жаңы жылдан кийин билесиздер, баягы көмүр түшүп кетип маселе болбоду. Эми ал көмүр өзү негизи Жалал Абад областында жайгашкан экен, Сузак районунда. Бирок ошол жерге барып эл менен жолукканбыз. Жолдор өтө начар көргөнбүз. Көпүрөлөр да бар ал жерде маселе. Бирок ошол жерде да айтып кетишибиз керек, баягы кооптуу абалда жашаган жарандарыбыз бар да. Аларга жер участогун берген мамлекет, жанагы судасын берген, ошондо да көчпөй турушат да. Анан кайрылып кетет элем ушул жерден, ушу жарандарыбызга өзүбүздүн өмүрүбүзгө өзүбүз мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылсак да. Эмне үчүн дегенде эртеңки күнү кырсык кашкабактын ортосунда деп коет экен, анын бетин ары кылсын Кудай. Бирок ошентсе дагы өзүбүзгө өзүбүз сак болуп суранат элем, ошо тез көчсөңүздөр деп. Биз азыр бир топ үй бүлөнү сот аркылуу көчүрүүгө мажбур болуп атабыз да. Сот аркылуу, мисалы ошол адамдардын жашоосун, өмүрүн карап атат да. Анан кээ бир жерлерде ошо жол салбайсыңар, көпүрө салбайсыңар дейт. Анан барып мен өз көзүмөн көрдүм да, мисалы суунун ар жак бетин өткөрүш керек экен. Эмнеси ар жак бети жанагындай кооптуу абал да. Эми ал жерге салынбайт. Салса, наоборот, эл кетпей калат. Кетпей калгандан да ал жерге бюджеттен акча бөлүнбөйт да. Анткени ал жерде айыл болбош керек да, бүгүнкү күндө. Ама ошону туура түшүндүрүшүбүз керек да. Кээ бирөө барып элден мындай кетенчик дегенси тапкынчыктан коркуп айтпай койгондор болот экен да. Менде андай характер жок. Мен болгондой эле айтабыз. Ошол жерге барганда да аксакалдарга баарына туура эле түшүндүргөнбүз. Ушул көчүрүү иштери өзү канчалык мына жаз келди, дагы эле ошол кооптуу аймактарда жашагандар баары бир жок эмес да. Бар. Сиз айткандай эскертүү берилгенине 5-6 жыл болсо деле чыкпай аткандар. Аларды кайсы жол менен эми көчүрөбүз? Эми азыр сотко берип, соттун чечими менен мындай принудительно да көчүрөбүз да. Кээ бирөө болсо мынтип эле бир баракта алып туруп эле мен каршы эмесмин, мисалы ошол жерде жердин алдында калсам да каршы эмесмин деп жазып коюп кеткенде эми ал иш эмес да. Ал баягы ал өзүнүн өмүрүнө жоопкерчиликсиз мамиле кылса, биз ал адамдарга биз жоопкерчилик алабыз да. Ошондуктан көчүрөбүз да, баарын көчүрөбүз. Дагы бир суроо, мына өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары боюнча көп маселе жаралып келет да. Парламент трибунасынан деле көп сөздөр айтылган. Бул жөн эле бир чөнтөгүндө кайчы салып жүргөн лента кесерлер, бул деген сөздөр көп айтылды, өзүңүз билесиз. Эми чындыгында бул ыйгарым укуктарыңыздар кандай? Сиздер нелерге мындай укугуңуздар бар? Кайсы кимди кызматтан алып койгонго, кайсы багыттарга жооп беришиңиздер керек? Эми бизде Кыргызда баягы кызматтан бирөөнү алып бирөөнү кызматка койсом эле бийликтин баары менде деп ойлойт да. Эми андай эмес. Төдөгү бир кандай укуктарыңыздар бар? Биз ошо кызматтан алып коюу боюнча маселе чечпейбиз, мындай айтканда. Бирок областтык ишкана мекемелер бар. Алардын жетекчилерин, мисалы райондук акимдерди, ошо акимдердин замдарын кызматтан алуу боюнча дагы, кайра кызматка коюу боюнча да сунуштарды биз беребиз. Биздин сунушу жок, койбойт да. Башчы дагы, министрликтер дагы көбүнчөсү. Анан бул жерде мындай маселе да, жана аймактык административдик реформаны жүргүзүү боюнча маселе да. Ал жана область керекпи, район керекпи дегендейчи. Биз жакында эле ошол боюнча мен ошол жумушчу топтун мүчөсүмүн. 2 отурум болду. Мына сентябрь айында жумушчу топ түзүлгөн, премьер-министрдин токтому менен. Германияга барып, ошол обмен опыттык бир окууга көрүп келдик да. Ал жерде 5 ступень бар экен, бизде 4 болсо, 5. Бирок эми биз аны карабашыбыз керек. Мүмкүн ошол кайсыны жоюу иш оңой эле да. Бирок мүмкүн эмне үчүн ушундай маселе келип чыгып атат дегенди аныктап алышыбыз керек болот, аз изилдепчи. Айыл өкмөттөрдү кошуш керек. Эмне үчүн кошуш керек? Аларды биз менин оюмча биринчи эффективдүү башкаруу дегенди чыгарышыбыз керек да. Кандай болгондо эффективдүү башкаруу болот? Кандай болгондо биздин жарандарыбызга, калкыбызга жакшы сапаттуу кызмат тейлөө көрсөтө алабыз да. Ошону көргөзүшүбүз керек, аныктап алып, анан ошол багытта иштешибиз керек да. Анан жөн эле бүгүнкү күнү кереги жок деп баягы элге жабабыз деп жоюу ийгенде,
эртеңки күнү кайра түзүш керек болуп калышы мүмкүн. Кээ бир мисалы министрликтерди жоюп кайра түзгөн убактар деле болуп атпайбы чын айткандачы. Эми азыр баягы жети өлчөп бир кес деген маалда турабыз. Бул боюнча көптөн бери айтылып келген, бирок мына президентибиздин указы чыкты ошол боюнча атайын аймактык реформаны жүргүзүү боюнчачы. АТР деп коебуз, орусчасын кыскартып административно территориальный реформа деп. Азыр биз сунуштап атабыз, ошо функциональный реформаны дагы киргизишибиз керек деп. Анткени бизде мисалы айыл өкмөт деле, акимчилик деле баардыгы эле бир функцияларга жоопкерчилик, бирок жоопкерчилик жок да. Биз болсо ошону бөлүп айыл өкмөт могу 5 функцияга жооп бересиң, мисалга алганда да, 10 5 болсо 5, аким сен боого жооп бересиң деп баягы бөлүшүбүз керек болду да. Мектепти бирөө салса, бала бакчаны бирөө салса, таза сууга бирөө, ошо тазалык мусорго бирөө жооп берсе, мисалы МЧС боюнча маселе болуп калса, акимият жооп берсе деген, мектепти дагы ошолор жооп берсе деп ушундай бөлүшүбүз керек да. Анан баягы персональный жоопкерчиликти беришибиз керек болот ар бирөөнөчү. Анан бюджет боюнча да маселелер бар. Бул эмнеге айтылып атат? Бюджет каражат кетип калып атат, көп деген айтылып атат да. Ошону карап чыгышыбыз керек. Анан азыр жоюп салбай мүмкүн ирилештирүү боюнча сунуштар чыгат. Мисалы мүмкүн областтарды бириктиребизби, мүмкүн райондорду бириктиребизби. Бир убакта кээ бир райондор жөнүнө эле бөлүнүп калган болгон экен. Бир айыл өкмөт дегендер да бар да. Мисалы ошол эле Нариман айылында 16 айыл бар да, айыл өкмөтүндөчү. 48 000 киши бар. Кээ бир жерде райондор бар, 30 000 населениясы менен мындай айтканда. Бизге бөлүнгөн убакыт, кечиресиз Узарбек мырза, бизге бөлүнгөн убакыт аягына жетип калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналдын түз эфиринде бетме-бет берүүсүн көрдүңүздөр. Бизде бүгүн конокто өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев мырза болду. Ал эми берүүнү мен Өткүрбек Рахманов алып бардым. Кийинки берүүлөрүбүздө көрүшкөнчө аман болуңуздар. Биз сиздер менен азырынча коштошобуз.